Апенди жөнүндөгү жомоктор. Апенди менен би. Апенди кетип баратып, арыктын ичинде жаткан бир кишини көрүп калат. Жакындап келип карап, шаардын би экенин тааныйт. Ал өлө мас болуп уктап калыптыр. Бийдин коңурук тартып жатканын уккандан кийин Апенди бир азга ойлонуп калат да, анын үстүндөгү чепкенин, тебетейин чечип алып кетип калат. Түн бир окумда ойгонгон би чепкени менен тебетейин издеп таппай жоготконун билет. Бул кебетеси менен элге көрүнбөйүн деп уурданып үйүнө келет. Эртеси жигиттерин чакырып, менин чепкеним менен тебетейимди уурдаган кишини таап келгиле деп буйрук берет. Жигиттер шаарды 3 кыдырып, акыры бийдин чепкени менен тебетейин алган Апендини кармашат да, бийдин алдына алып келишет. Менин чепкеним менен тебетейимди кайдан алдың? Деп сурайт би. Урматтуу би, түндө кетип баратып арыктын ичинде баткакта оонап жаткан бир бейтааныш адамды көрдүм. Ал өлө мас экен. Мас болуп жаткан акмактан кокус бирөөлөр уурдап кетпесин деп, чепкен менен тебетейди атайын алып кеткем. Эгерде булар чынында эле сиздики болсо, анда менин эч каршылыгым жок, алыңыз, деди Апенди. Өзүнүн мас болуп баткакта оонап жаткан жоругу элге тарап кетпесин деп би чочулады. Анан Апенди сөзүн айтып бүт электе: "Кадырлуу Апенди, мен шарап деген балекетке такыр жолобосумду өзүң жакшы билесиң. Бул чепкен менен тебетей меники эмес. Кимдики экенин кайдан билем? Алып кете бер", деди. Апенди бийдин айтканын аткарып үйүнө кетип калды. Жаңгак менен жүзүм. Бир жолу Апенди өзүнүн короосунда өстүргөн жаңгактан терип, ханга алып бараткан. Жолдон бир таанышы жолугуп калып, Апендинин кайда баратканын билгенден кийин аны тамашага чалгысы келди. Ал хандын жүзүмдүн жаман көрөөрүн билүүчү. Андыктан Апендиге хан жаңгакты жактырбайт. Андан көрө мейис алып барганың жакшы деп кеңеш берди. Айтса айтпаса төгүнбү деп Апенди кайра кайрылып үйүнө барды да, жаңгакты калтырып, мейизден бир баштык алып ханга барды. Апендинин ап келген сыйын көргөн хандын каары келип, мейизи менен өзүн уруп, кууп жибергиле деп жигиттерине буйрук берди. Мейиз менен урган сайын Апенди күлүп жыргап: "Рахмат, Кудай тилегиңди берсин", деп алкап турду. Анын мындай жоргуна таңданган хан: "Эй Апенди, кимге рахмат айтып жатасың?" деп сурады. "Өзүмдүн бир досума мен бул жакка жаңгак алып келаткам. Эгерде мейиздин ордуна жаңгак тийсе, эмгиче көзү башым көк ала болуп, томуюп чыкмак экен. Ошол досумдун тилин алып, сизге жаңгак эмес, жүзүм алып келгениме Кудай шүгүр", деп жооп берди. Апенди менен шабдаалы. Апендинин короосунда бир түп шабдаалы өсчү экен. Эрте жайда 3 мөмөсү сапсары болуп бышып калат. Апенди аларды үзүп табакка салат да байга алып жөнөйт. Быйылкы түшүмдүн алдын байга ооз тийгизген алып барсам ыраазы болоор деп ойлойт жолдо баратып. Жолдо баратканда шабдаалылар ары бери тоголонуп, урунушуп калат. "Эй, тоголонбой кыймылдабай шук тургула, болбосо жеп салам", дейт Апенди. Бирок шабдаалылар анын сөзүн укмакпы, табактын ичинде ары бери тоголоно берди. Апенди буга катуу ачууланып, 2 шабдаалыны жеп салды да, калган бирөөнү байга алып барды. "Байым, багымдагы эң биринчи бышкан мөмөнү ооз тийсин деп өзүң алып келдим", деди Апенди ийилип таазим этип. Бай Апендинин бул сыйына аябай ыраазы болуп, көп сый көргөзгөн экен. Апенди менен молдо. Намазга жыгылып атканда Апендинин көзүнөн жаш куюлуп, ыйлап атканын молдо байкап калат. Намаздын аягында буркурап өксө ыйлайт. Кудайга анчалык ибадат этпеген Апендинин кыялын билген молдо бул көрүнүшкө аябай таң калат. Ичинен ыйман кирсе керек деп ойлойт. Алла Таалага зыярат этишип, намаз аяктаган соң, молдо Апендиге ыйлаганынын себебин сураганы кайрылып калат. "Үйүңдүн мукамына чыдабай ыйлап жибердим" деп айтат го деп күтүп турган. "О, урматтуу молдоке, сиздин созулган бийик үнүңүздү укканда, жакында өлгөн эшегим эсиме түшүп, ыйымды токтото албай койдум. Баарынан да сиз кайрыла бергенде көзүмө ошол байкушум элестеп, аргам жок, буркурап жибердим. Бечара эшегимдин сакалы сиздин сакалыңыздын так өзүндөй болчу", деп жооп бериптир. Акылдуу аял. Апенди уюн сатканы базарга алып баратса, жолдон үйгүшкөн иттер жолугуп калат. Алар каңкылдап үрүп, ызы-чуу түшүп, Апендини ээрчип алышат. Базарга баратышкан кээ бирөөлөр уюңду иттер сатып алганы талашып жатышпайбы деп шылдыңдашат. Апендинин иттерге ачуусу келип, аларды таягы менен тап берип кууса да, тигилер ажылдашып кетпей коюшат. Апенди акыры тажаганда токтой калып, үнүн катуу чыгарып: "Макул,
Мынчалык эле көзүңөр түшүп калса, уюмду алгыла. 10 алтын тыйын төлөп, жанымды койгулачы, деди. Апенди бул үйгүшкөн иттерди баштап жүргөн сары дөбөттү кармамак болуп, аркан ыргытты эле, ал анын аракетин сезе коюп качып жөнөдү. Апенди артынан кууп алды. Бир топ жерге чейин кууп барып, апенди эс алганы токтоп калганда, дөбөт да алыс эмес жердеги дарактын түбүн жыттагылап токтоп калды. Эмне, ошол жерге акчаңды көмүп койдуң беле? Деди жинденип турган апенди кыйкырып. Анан ал сары дөбөт шимшилеген жерге келип каза баштады. Бир аздан кийин ал алтын тыйындар толтура салынган кумара таап алды. "Эй, кадырлуу дөбөт", деди апенди итке кайрылып. "Көрдүңбү? Мен 10 гана тыйынды алам. Ашыктын мага кереги жок", деди да калган алтын тыйындары менен кумараны кайра көмүп салды. Апенди үйүнө кайтканда анын тез эле келип калганына аялы таң калып, "Уйду тез эле сатып жибердиңби?" деп сурады. "Ооба, мына акчасы. Ким алса да жакшы малга туш келди. Ким алды мынча кымбат баага?" "Эй кемпир, уйду иттер сатып алышты. Көрдүңбү? Алтын тыйындан 10ду беришти." "Эмне дейт?" деп аялы бир чочуп алды да, анан эмне болгонун сурады. Апенди болгонун болгондой айтып берди. Күйөөсүнүн айткандарын угуп, аялы күлдү да, "Иттердин алтын салынган кумарасы бар дегенди сенден угуп атам. Өз көзүм менен көрмөйүн, кантип ишенбей келем", деди. Апенди аялын алиги даракка ээрчитип барды. Аял баштыкка боорсок салып алыптыр. Күйөөсүнүн артынан басып, башынан ашыра улам боорсоктон ыргытып коет. Буга апенди таң калып, "Эй, карасаң, асмандан жамгырдын ордуна боорсок жаап атат", деди. Апендинин каршылыгына болбой, аялы кумараны жерден казып алды да, муну эч кимге оозуңан чыгарба деп эскертти. Апенди бирөөнүн байлыгын уурдап алганга аябай кыжаалат болуп, жакшы эле тиштенип жүрүп, бир күнү айылдагы абышкалардын бирине оозанып ийди. Ал кабар жүрүп отуруп ханга жетет. Хан бул кабарды уккандан кийин апендини аялы менен чакырып, суракка алды. "Силер алтын таап алдыңарбы?" деп сурады сүрдүү. "Ооба, таап алганбыз", деди апенди. "Эч кандай алтын палтыныбыз жок", деп аялы кесе айтты. "Кантип жок? Элдин баары апенди бир кумара алтын таап алыптыр деп айтып жүрүшпөйбү? Анда апенди өзү айтып берсин качан тапканын", деди аялы. "Айтам", деди апенди үнүн бекем чыгарып. Анан уюн кантип сатканын айтып берди. Андан соң аялы кумараны алганы келатканын айтаарда, "Ошол күнү асмандан жамгырдын ордуна боорсок жаап аткан", деп баштаганда эле угуп тургандардын баары күлүп жиберишти. "Мына уктуңарбы? Эми бир аздан кийин мөндүрдүн ордуна асмандан күмүш жаады деп айтат. Кедейликтин азабынан ушинтип мээси айнып калды", деди аялы калп эле бышактап. Уккандардын баардыгы хан баш болуп бул акылман аялдын айткандарына ишенип калышты. Айлакер апенди. Бир күнү хан апендини аң улап келгенге чакырды. Ал дароо макул болду. Анан ал ханга баргыча жигиттери жакшы аттардын баардыгын тандап алып кетишиптир. Апендиге болсо араң кыбырап баскан човур ат тиет. Кечке аңчылыкта жүрүшөт. Кечинде нөшөрлөгөн жамгыр жаайт. Хан менен жигиттери мыкты күлүк аттар менен чапкан боюнча кетип калышат. Апенди канчалык аракет жасаганы менен човуру илкип басып, шаарга оңой менен жетпесин түшүндү. Анан өтмө катар суу болбосун деген ой менен кийимдерин чечип алдына салып алды. Апенди шаарга жеткенде жамгыр токтоп калды. Апенди кийимдерин кийип ханга келди. Анын кийимдеринин кургак экенин көрүп, хан аябай таң калды. "Эй апенди", деди хан, "ушул нөшөрдө кантип суу болбой кургак калдың? Күлүк аттар менен биз мынча суу болдук." "О, урматтуу ханым, мен минген аттын канаттары бар экен. Жамгыр башталганда асманга атып чыгып, булуттун үстү менен учуп келди. Булуттун ары жагында жаан жок, кургак экен да", деп жооп берди апенди. Хан буга таң калып ойлонуп калды. Анан ат баккычтарына бул човурду жакшылап баккыла деген буйрук берди. Андан көп өтпөй хан кайрадан аң улоого чыкты. Апендиге мурда өзү минген күлүк деген атты берип, өзү алиги човурду минди. Анда да күн түш ой нөшөрлөгөн жамгыр койду. Апенди күлүк атка камчы салып, анын артынан хандын жигиттери чапкан бойдон шаарга кирип келишти. Хан човурду качан учат деп күттү. Камчы үстүнө камчы басып, канча аракет жасаса да, кашаң ат зоңк-зоңк этип, желгенден бөлөк эч майнап чыкпады. Хандын өтмө катарынан суу өтүп, чыйрыгып чыкты. Жинденип, карды да ачкан хан өлүп талганда үйүнө араң жетти. Кийимдери ургак, маанайы уунак турган апендини көргөндө ого өтер жини кайнап, "Эй акмак, сага ишенем деп алма чөлмө суу болдум", деп бакырды. "Ханым, анчалык ачууланбаңыз, ушундай нөшөрдө
кийимдерим кургак болсун деген киши чечип туруп ээрге көрпөчөнүн алдына салып алат. Өгүнү менен ошенткем, деди оозун мурду кыйчайбай туруп. Хан эмне дээрин билбей, эрдин кесе тиштеп туруп калды.